Мамлекетте казына какшып турган чакта 2020 жылдын 1-чейрегинде бюджеттин эсебинен иш сапарга кеткен каражаттын суммасы 122 миллион сомдон ашкан. Өкмөт башчы 4 айдын ичинде казынага 10 миллиард сом түшпөй калды деп кайгырганы менен атка минерлер чет өлкөгө ири өлчөмдө акча коротуп иш сапарга барышкан. Бул ыкма акылга сыйбай турат. На сегодняшний день идут очень большие выпадения. Бүгүнкү күндө бюджеттин киреше тармагы чоң жоготууга учурады. Биринчи кезекте бажы тармагына байланыштуу. Себеби соңку мезгилдерде чек аралар жабылган. Бажы төлөмдөрү дээрлик 45%га төмөндөдү. Салык боюнча да киреше азайды. Бул импорт кыскарганына байланыштуу. Импорттун 70%ы Кытайдан келет. Импорттун кыскарышы ички өндүрүшкө да таасирин тийгизген. Өкмөттү ар дайым каражатты үнөмдөгүлө деп сындап келген эл өкүлдөрү болсо өздөрүнө келгенде чыгымды быйылкы жылдын март айында 18 миллион сомго ашыкча сарпташкан. Парламент ашыкча каражат коротконуна деле бушайман эмес экенин бышыкташты. Мүмкүн, мен азыр маалыматым жок экен, мүмкүн азыр ушул мезгилге ылайык кээ бир эмгек өргүсүнө жана башка чыгышканга байланыштуу каражат көбөйгөн болушу мүмкүн. Атак жалпы бекилген бюджеттен кыскаруулар гана болуп атат, эч кандай көбөйлөр жок. Парламент 18 миллион сом ашыкча акча коротуп жатса, мамлекеттик кызматкерлер 122 миллион сомдон ашык акчага иш сапарына чыккан. Эми чиновниктердин ашыкча акча короткону баш калаадагы мекеменин жумушчуларына да залакасын тийгизүүдө. Кийинки айда Бишкек шаарындагы бюджеттен каржыланган кызматкерлердин маянасы кечиктирилип берилмекчи. Риски по расходной части бюджета. Мэриянын бюджетинин чыгымдарын жабуу боюнча тобокелчиликтер бар. Айлык төлөө жаатында маселе жаралат. Мындан улам маяна берүү кечиктирилиши мүмкүн. Бул боюнча өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каржылык жардам алууну күтүп жатабыз. Мамлекет кыйын кырдаалда турганда парламенттин ашыкча каражаттардан баш тартып туруусу же болбосо айлык маяналардын жардам катары бөлүп салуу жагы каралса болмок дешет. Эл өкүлдөрүнүн эсине мындай ой келген эмес. Салыштырмалуу алар үзгүлтүксүз маяна алып атышат. Депутаттар айлыгында кыскартыш керек болчу, жок дегенде 50%. Командировка расход жанагылардын баарынан отказ кылыш керек болчу. Үйлөрүнөн жашап аткандарынан отказ кылыш керек болчу. Эч кандай жана кол тийбес тигуларынан баарынан отказ кылыш керек болчу. Штаттарын кыскартыш керек болчу. Мына момундай оор заманда жок дегенде жарым расходторун кыскартыш керек болчу. Биздикилер деген депутаттар кайсы каяка эмнеге кетип атканы менен эл билбейт, карабайт. Ошону деген ачык талап кылышыбыз керек жогорку кеңештен. Спискасын берсин, командировочныйларын, каяка учуп баргандарын. Мына былтыр көрбөдүк белек. Биздин дагы соцразвитиядагы замдардын баары Кореяга барып алып, эмне болгондон кийин кеткендерин. Ошентип деген акчанын коротуп, бул деген салык да. Элдин деген төлөгөн, мээнети менен тапкан салыктар. Ошентип деген аны сарамжалдуу колдонуунун ордуна биз көрүп атабыз. Жөн эле тамтыракай кылып эле таратып атканы бул эмне? Эгерде ошончолук эле жер көрөм десе, туристический путевка алсын өзүнүн айлыгынан. Парламенттин бир айдагы чыгашасы эле 64 миллион сомдон ашкан. Анын 48 миллион 379 миң сому кызматкерлердин маянасына кеткен. Чыгашанын көлөмү коюлган пландан 18 миллион 593 миң сомго ашыкча болгон. Ал эми аткаминерлердин 2020 жылдын 1-чейрегинде республикалык бюджеттин эсебинен мамлекеттик кызматкерлердин иш сапарларына 122 миллион 578 миң 595 сом жумшалган. Чыгашанын басымдуу бөлүгү тактап айтканда 45 миллион 823 миң 259 сом мейманканага корогон. Жалпысынан аткаминерлердин иш сапары менен парламенттин чыгымына 186 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Элдер кыйналып аткан малда ушуга расход кылбай эле турса болмок. Даже айлыктарды албай койсо болмок. Депутаттар элге жардам бериш керек да. Мына көрүп атасыңар, лайлакта азыр эмне болуп атат, сел басып кеткен. Бул жакта аз адамдар иши жумушу жок, тамакка да акча таппай жүрөт. Кантип менен булар расход кылат? Азыр ни в коем случае, наоборот, элдин жакшы көрүнүш үчүн элдин немесин көтөрүш керек. Маңайына. Мисалы үчүн ол жерде тытынып, пол жууп, карапайым эл эмне деген жумуш караң, бир 5-10 миң иштейт, алар болсо жатып алып эле бизнестери да бар, анан айлыктар да тим эле шумдук экен го. Ошондо карапайым эл жанагы жетишпеген инвалид жанагы карачы, жана эмеде чыгып атпайбы? Квартираларда жана инвалид, карачы нанга жетпеген элдер. Ошолор ыйман кирсе
ошолорго андан көрөк жардам берсе, булар Кудайды унутуп калды да. Азыркы биздин депутаттар, өкмөттө жүргөндөр кээде ойлойсуң асмандан түшүп калгандай. Алардыкы керек дегенде. О жердин түбүндө бирөө чакырса да ошол жака барышат. Ал өлкөгө пайдасын алып келеби, алып келбейби? Эч качан ойлонбойт. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мунун баары куру кеткен акчалар. Ошентип эле кыскартып, азартып эметип эле, наоборот, эми алар чиновниктерде өздөрүнүн акча бар. Анан бул жөнөкөй эл, карапайым элде акча жок, ушундай кыйынчылык болуп атканда бул ойлойм командировка эме эмес эле, ушундай элге жардам берип эле. Кызматтын жакшы элге жардам берип эле ошондой жардам берсе депчи. Мындай пикирге парламенттин төрага орун басары Мирлан Бакиров кошулбай актанууда. Анткени аталган чыгымды эл өкүлдөр эмес, Ак үй ичиндеги жалпы чиновниктин каражаты деп түшүндүрүүдө. Нидерландия жана Түркия парламентиндегилер учурдагы абалды эске алып, маяна алуудан баш тартышкан. Ак Кыргызстандын чиновниктери тескерисинче чыгымды ашыкча сарптап, коомчулуктун кыжырына тийишүүдө. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, Жумалык үчүн.